Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирибизди улантабыз. Биринчи маектешибизди узатып, эми кайрадан студиябызда экинчи саатыбыздын алгачкы коноктору келип калган чагы. Өзгөчө инсандар, менимче азыр уйкудан ойгонбой турган инсандар бул маектен кийин уйкудан дароо ойгонот болуш керек. Кесиптеш, келиңиз тааныштырып өтүңүз конокторубузду, мырзаларды. Ооба, бизде бүгүн конокто бизнес-тренер, коуч Максат Муктаров. Саламатсызбы? Жана Аскат Муктаровдор. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кандай келип алдыңыздар? Аябай жакшы келип алдык. Сиздерди баары эле айтчабы, окшошсуздарды? Бираз окшошот айтышат. Үйдөн кимдерге окшошсуздар? Мен ата жагыма окшойт окшойм. Мен да ата жагыма окшошмун. Сон, абдан кубанычтабыз көрүп атканыбызга. Эми сөздү мындай кылып баштайлы. Эртең менен тургандан эле баштабайлыбы? Кандай дейсиздер? Макул болот, жарайт. Максат байке, Аскат байке, келиңиздер. Эртең менен дегиле сөзүбүздүн башында болсунчу. Эртең менен адам турганда кандай маанай менен туруш керек? Биринчиден бул маанай өтө маанилүү нерсе, анткени маанайга жараша иш болот да. Мисалы жөн ойлоңуздар, мындай маанайыңыз жакшы болгондо күзгүдөн өзүңүз кандай көрөсүз? Сулуу көрөсүз, ар ким. Маанайыңыз жаман болгондо күзгүдөн жакшы көрбөйсүз да. Мындай айтканда адам маанайы жогору болгондо жумушунун боло турган жактары көрүнөт. Мындай чынында ошондой психологически ошондой. Маанай жаман болсо бүт болбой жагы көрүнөт. Ошон үчүн даже маанайыбыз жакшы болгондо өзүбүз сулуу көрөбүз. Маанай жаман болгондо өзүбүз сулуу көрбөйбүз да. Хотя физический чертабыз өзгөрбөйт. Ошон үчүн сиз айткандай туура, бул эртең менен турганда маанайды көтөрүп алыш керек. Кофе ичесизби, шоколад жейсизби, же жакшы завтрак кыласызбы? Маанайды көтөрүп алгандан кийин ошол күн жакшы өтөт. Тренерлер кантип көтөрүшөт? Тренерлер биринчи өзүн тренер кылат. Мындайча айтканда, тренерлер айтканда жашооң жакшы да, анан ошон үчүн ишиң жакшы болгон үчүн ушинтип жүрөсүң да. Жок, тренерлер биринчи өзү жана кыйынчылыктан өткөн. Кыйынчылык өткөндөн кийин жолду билгендик үчүн анан элдер менен бөлүшөт ошол нерсени. Жолдон тайып кетпей, чыгып кетпей. Мурда тажрыйба болгон, ошолорду үйрөнүп дагы анан элдер менен бөлүшөт ушул нерселерди. Эми суроолорубуз акырдан кете берсин. Адамдык дегиле, адамдык сапатты кантип таанып билиш керек? Кимиңиздер жооп бересиздер? Аскат мырза, сиз жооп бересизби? Адамдык сапатты бизге мисалы үчүн көбүнчө өнүгөм деген инсандар келет да. Негизи биздин коучинг эмегебиз, коучингке өнүгөм деген мындай айтканда өзүнө бир максат койгон, же болбосо келечекте мындай болуп өзгөрөм деген адамдар келет. Ошол адамдарды биз мисалы үчүн жакшы бир туура жолго биз багыттап, өнүгүү тармагына мындай айтканда өнүктүрөбүз алардычы. Анан негизи адамдык сапат деп калдыңыз. Адамдык сапат кийин бардык адамдар өзү уникалдуу адамдар. Бардыгы мисалы үчүн Кудай Таала бардыгын мисалы үчүн ар башка кылып жөнөтөт да. Себебинде бирөөнүн тарыхын экинчи адам кайталай албайт. Ошондуктан адамдарда мисалы үчүн көптөгөн сапаттары болот, жакшы сапаттары. Бирок биз ошол как раз лайф коучтор биздер ошол сапатына жараша негизи бир мындай жакшы бир эмеге үгүттөйбүз да, жакшы бир жолго баштап элдерге жардам беребиз. Маегибиз аябай кызыгына кирип кетелик деп бир нерсени сурап калабыз. Сиздерге биздин көрөрмандарыбыз кантип кайрылыш керек? Кайсы тармактар менен кабыл аласыздар? Биз азыркы учурда мен дүйнөдө канча 23 жыл болуп калды. Кыргызстанда көп чет өлкөдө жашап атам. Азыркы учурда Кытайдамын. Мындай айтканда биз жашоого машыгуу, ошонун жашоого машыгуунун ичинде көп нерсе кирет. Жеке өнүгүү кирет, үй бүлөлүк бакыт, анан бизнес кирет. Бизнес тренинде бүгүн эме, анан коомдогу ордун. Ошо 4 тармактуу өнүгүү болот. Бул жакта компания ачканбыз, ал компания аты мындай айтканда эки дүйнө жашоого машыгуу борбору. Азыркы тапта биз кантип тапсак болот? Инстаграм баракчабыз бар. Максат ылдыкычевич Муктаров деп келсе болот. Менин атым таанылган. Москвада азыр иним да Москвадан келди. Ал Москвада иним менин партнерим. Кыргызстанда дагы башка партнерлорубуз бар. Мындай айтканда биз 4 тармактуу машыгууга аттанганбыз. Өзүбүз ошентип машыгабыз, анан элди да ошентип машыктырабыз. Жашоого машыгабыз да. Бул бизнес жааты болушу мүмкүн, жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, коомдогу ордун. 4 тармактуу машыгуу. Биз Инстаграм баракчаңызга дагы эми конокторубуз келерден мурун көз жүгүртүп бардыгын көргөнбүз. Анан ал жактагы катталуучулардын саны дагы мыкты деңгээлде. Ал жактан көбүнчө суроолор келип түшкөн суроолор кайсы суроонун негизинде кайрылышат?
Көбүнчө бизде мисалы жашоого машыгуу деген үчүн мисалы бизнес тренинг баары бизнес баштай бербейт да. Анан бизнес тренингдин аудиториясы мындай кыска. Анан биз жашоого машыгуу дегенде ар бир үй бүлө мисалы бактылуу болгусу келет. Баласын жакшы тарбиялagысы келет да. Мындай биз жөнөкөй эле жашабайбыз да. Ошол жөн көп суроолору бул акча жөнүндө келет. Анан мисалы мындай деп жалгыз боо энемин, 4 балам бар, тренингге скидка кылыңыз деп. Мен айтам да ошол кишилергечи, жалгыз боо эне болсо дүйнөдө караңыздар эң мындай слабый нерсе жандыкка болсун, адамга болсун, мындай Кудай ошончолук жакын болот да. Мен дайыма мисал алам, алманын курту болот го мисалычы. Алманын курту кантип тамак таап жейт? Алманын курту биякты жесе тамак, биягы жесе тамак. Анткени алманын курту ушундай слабый эме да. Арстанды алсак эмне кылат? Арстан эртеден кечке чейин чуркайт дагы эмне кылат? Аягында тамагын таап жейт да. Ошого көп суроолор ошол байкуштук, бечаралык оору деп коем да менчи. Ошого байкуштук оорусу, бечаралык оорусу Кудайга карата болуш керек. Кулга эмес да, мисалычы. Ошого көбүнчө биз адамдардан сурабай, мисалы Кудайдан сурап, анан өзүбүздүн Кудайдын берген мындай бекер нерселер болот да. Мисалы анын бирөөсү мен призвание, мисалы коучинг болсо, же бизнес болсо, ал тармак баарында бар да, бир нерсеге мындай шыктуу болот да. Ошондон баштаса болот, ал биринчи изначальный капитал болот. Ошону мындай айтканда элге сунуп, андан тапкан акчасын башка нерсеге жумшап, ал нерсени көбөйтүп алса болот. Ошого көп суроолор баягы мен жалгыз боо энем дегендерге мен айтмакмын, Кудай аларга андан да жакын, просто баамдаш керек, байкаш керек. Эгер адам баамдабаса, байкабаса, эмне жеген да билбейт, кантип өнүккөн да билбейт, кайра эле нааразы болуп жүрөт. Ушул боюнча эгерде эмне жегенин да билбейт деп атпайсызбы? Адам өзүнүн каалаганын кантип тапса болот? Кантип табабыз өзүбүздүн каалаганыбызды, өзүбүздүн жүрөгүбүз сүйгөн нерсени? Мындай дейли да, мындай жөн адамдарга айтайлы да. Мисалы ушунча акчаңыз бар. Дүйнөнү кыдырыңыз, не кааласаңыз алдыңыз. Анан үйдө отурасыз, акчаңыз толтура. Анан үйдө отурганда зеригесиз да, туура, уже акчаңыз бар, эмне кылайын деп уже зериккенде ошондо адамга бирдемке чыгат да. Просто образын айталы. Бүт акчам болсо эмне кылам? Буну алам, тигини алам, бүттү, анан отурасыз үйдө. Анан ичиңизден бирдемке чыгат да, мен могу кылгым келет дейт да. Ошентип тапса болот адам эмес. Андан сырткары биздин тренингдерде келсеңиздер, биз сиздерге ошо дээриңизде эмне бар, ошону таап беребиз. Бала чакаңызды, үй бүлөңүздүн баарын таап бере алабыз. Ошондой тренингдерибиз да бар. Анын аты сүй бүлө. Кандай дейсиз? Сүй бүлө. Сүй бүлө. Сүй бүлө. Жаңы продукт. Масат байке, сиздин келгениңизге 20-25 жыл болуп калыптыр. Жок, келген эмес, мен сыртка чыкканыма. Ой, сыртка чыгып кеткен. Бул чөйрөгө келгениңизге канча? Бул чөйрөгө келгениме бир 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан ашты. Эмне болуп, эмне түрткү болду негизи? Мен дүйнөнү кыдырганда мен биринчи өзүмдү издедим да. Мисалы ушунча окудум. Өзүңүздү издеп дүйнөгө кыдырып кеттиңизби? Биринчиден дүйнөнү тааныйм дедим. Анткени ата энебиз кичинебизде айтат да, сен Америкада окуйсуң, сен Японияда окуйсуң деді. Кудай жалгап ошолор болуп кетти. Анан мындай ичканда мен аял изледим. Өзүмдү мындай ичканда неге ушунча жашайм? Окудум, канча тил үйрөндүм, бирок акчам жок. Анан аябай изилдедим, терең изилдеп, анан аны тапкандан кийин Кудайга шүгүр акчалуу да болдук, бизнестерди курдук, эме кылдык. Анан ошонун айынан мен түшүнүп калдым, элге кандай жардам бериш керек дегенде, элге ичиндеги бизде мындай мен цитатам бар да, түшүнсөң түндүгүң ачылат. Значит, болгон окуяларды түшүнсө адам жазып алсам болобу? Болот. Патент жокпу? Максаттарды айтпасаң, мен да жаза алайын. Түшүнсөң түндүгүң ачылат. Бир адамдар ушунча информация болгону маанилүү эмес. Бул информация адам түшүнгөн. Мисал айталы, могул жерде бир ручка койсок, сиз көрсөңүз ручканы эмне деп ойлойсуз? Жазам деп ойлойсуз да? Ооба. Анан бир ит келди да, ит эмне деп ойлойт? Жөн эле тиштеп ойнойт да. ойнойт. Анан ит да кетти, сиз да кеттиңиз. Ручканын эмне мааниси бар? Эчтеке мааниси жок. Сиз келдиңиз, дагы эмне деп ойлодуңуз? Дагы жазам дедиңиз. Ит келди эмне деп ойлоду? Тиштейм деп ойлоду. Эми ручканын мааниси жок. Адамдын башындагы мааниси менен ошол ручкага маани берилет. Бир нерсе кыйын деп атасыз го, анда сиздин башыңыздагы нерсе менен кыйын болот. А башка адамга ал нерсе оңой, анткени анын башында башка нерселер бар. Кесиптеш байкасаңыз, Максат мырзанын мисалдары эле өзгөчө экен. Мисалдарды каяктан аласыз деп сурайын дедиңизби? Мисалдарды каяктан аласыз? Кайсы китептерди окуйн дедиңизби? Окуйсуз дедиңизби? Бул нерсеге баягы дээримде бар болгон үчүн бул мен 24 саат ушуну ойлоно берем да. Жөн эле бир информацияны алам да, же элдердин маселесин алам, же мындай проблемасын алам да, буну кантип чечсе болот. Ошого көп нерсени кээ бирде оюма туулат, кээ бирде ошо интернет тармагынан, кээ бирде анан аябай дүйнөгө белгилүү таанылбайт, бирок өтө чоң эме инсайттары болгон, техникалар болгон адамдардан үйрөнөм. Асхат байке, сиз канча жыл болду келгениңизге? Мен 5 жыл болуп калды келгениме. Максат Муктаров өзү менин бир тууган агам, партнерим болот. Өзү негизи эң жакшы мотивация берген, эң жакшы жол көрсөткөн ушул Максат агам болот. Азыркы кезде Россиянын Москва шаарында жашайм.
ошол жерде көптөгөн адамдарга ошол лайф коуч, жашоого машыктыруучу болуп иштейм. Ошол жерде бизде 2 дүйнө борбору бар. 2 дүйнө борборунда бизде көптөгөн ошол аудитория, көптөгөн элдер келип, ошо өзүбүздүн жарандар, кыргыз жарандар келип ошол жерден сабак алып кетишет бизде. Ошол негизи кесибим боюнча экономистмин, бирок мен ошол именно негизи лайф коучинг менен жашоого машыктыруучу менен машыккан үчүн, то есть сабак берген үчүн мага биринчиден өзүмө жакты. Анан элдерге пайда алып келгеним дагы андан да жакшы болду да. Ушул жерде мындай суроо берейин, Максат байке. Сиз тарапка болсун суроо. Инсандар, мисалы биз жөнөкөй эле адамдар, бизди көрүп аткан көрөрмандар, бактылуу жашаш үчүн бир 5 себеби. Биринчи, бакыт каякта билесиздерби? Бакыт сознанияда. Сознание билесиздерби? Сознание, подсознание бар да. Мисалы, сознание деген адамды 5% жашоосун контролдойт да. Адам качан сознательный болгондо бактылуу болот. Мындай айтканда подсознание жок. Күнүмдүк иш кылып атасыз, туруп атасыз, мындай кылып атасыз, аякта бакыт жок да. Ал подсознаниеда, сознаниеда бакыт бар. Эми бакыттуу болуш үчүн биринчи эмне кылыш керек? Биринчи сознанияны көбөйтүш керек. Сознанияны чоңойтуш керек деген, мындай айтканда баамдап жашаш керек. Бизде тренингде насаатчылыктар бар. Мен 1 жылдык насаатчылык алганмын. Ошол тренингде ар күнү эртең менен туруп 1 саат же жарым саат канча кыласаңыз, отурасыз дагы өзүңүздүн жашооңуз боюнча жазасыз. Максатыңызды жазасыз да. Анан баамдайсыз. Баамдабасаңыз ушунчалык өнүктүңүз, 10 жыл мурдага караганда азыр аябай жашооңуз башкача да, туурабы? Бирок 10 жыл мурдагын азыр айтып берсем сизге, жашооңуз 10 жылдан кийин 2024-тө ушундай телевидение турасыз, алып барчу болосуз десек, сиз анда фантастика беле? Ооба. Азыр эмне болду? Значит, любой фантастика кыялыбыз эмне болот экен? Чындык. Мен мынтип айтам да. Ооба. Реальность деген нерсе жок, чындык деген нерсе жок. Баары кыял. Азыркы реальность жашооңуз мурдагы кыял болчу. Туурабы? Значит, мындан кийин реальность деп айтпаңыздар. Азыркы реальность мурдагы кыял. Эми, значит, келечектеги кыялыңызда болобу экен? Анткени доказать этип бердим, 10 жыл мурдагы азыркы кыялыңызда отурасыз, туурабы? Значит, мындан кийин көбүрөөк ишенесиз, мындан кийин көбүрөөк аракет кыласыз, мындай ишенгенге, ошондо сизге болот. 5 нерсе айтыңыз. Биринчиси баамдайсыз, экинчиден шкала коесуз да. Канча сомуңуз бар эле мурда, азыр канча сом, кандай жашайт элеңиз, азыр кандай, аны өскөндөн кийин анан сүйүнөсүз. Биринчиси эмне болду? Баамдадыңыз, анан сүйүндүңүз. Сүйүнгөндөн кийин адам сүйүнгөндө өнүгөт экен. Мындай бизде динде айтып аткан, мисалы, шүгүр ниматты көбөйтөт. Шүгүр кылсаңыз, мындай айтканда, шүгүр деген сөз бизче сүйүнүү деген. Атак биз Кудайга шүгүр деп айтабыз го. Бирок Кудайга шүгүр деп жүрөгүңүз караңыз, баары нааразы. Эми Кудайга шүгүр, алтсаман, маманда дейт. Кудай жүрөгүңүз карайбы, сөзүңүздү карайбы дегендейчи. Ошого сүйүнүшүңүз керек. Баамдашыңыз керек, сүйүнүшүңүз керек, андан кийин байкашыңыз керек анткени окуяларды. Шкала көрсөттүм мындай. Андан тышкары 4 тармакта өнүгүшүңүз керек. Бирөөнү таштап койбошуңуз керек. Эмне кыласыз? Жеке өнүгүшүңүз керек, сөзсүз. Бул отдельно. Анан үй бүлөлүк бакыт болуш керек. Үй бүлө боюнча өнүгүшүңүз керек. Бул отдельный тема. Акчам болсо үй бүлөм өнүгөт болбойт. Анан отдельно акча тапканды үйрөнөсүз. Андан кийин коомдо ким болгуңуз келет? Кандай максат коесуз? Ким коомго кантип салым кошкуңуз келет? Аларга 4 тармактуу максаттарды коесуз дагы күнүгө ошол менен иштейсиз. Ушул деп койбойсуз, болду. Байлыкты, бакытты жана ийгиликти бири-бирине аралаштырба деген нерсе бар экен. Ар бирин аларды бири-бирине кантип аралаштыра албайбыз, кантип көнөбүз ошол нерсеге. Себеп дегенде биз эми аралаштырабыз да. Туура. Бул жерде коомдо ушундай түшүнүк бар да. Мисалы, бай болсом, бактылуу жашайм дейт да. Жок, бай отдельно кетиш керек. Бактылуу болгонго өнчө заниматься этиш керек. Мен окуучуларымда кепилге ошо акча эле тапсам келинчегим тынчыйт деп ушинтип акча да тапты, келинчегине машина алып берди, кымбат баалуу сааттар айтып берди, анан разочарование болду. Мен ушунча эме кылсам да келинчегим эме болбойт экен. Значит, мен айттым дагы, ал келинчегиңе отдельно таанысын, гүл алып келесин, сүйлөсүн, угасын аны, деп коесуң, анан аял кишилер кыйыртма сүйлөйт. Мисалы, сиз жолдо барсаңыз келинчегиңиз барбы? Мисалы, бир кызыңыз, девушкаңыз болсо, машина барса, атыңыз ким эле? Аваз. Аваз мырза. Аваз, туалетке барасыңбы деп кечиресиз, эми ушундай барасың деп машина айтса, сиз туалетке баргыңыз келсе, эмне деп жооп бересиз? Ооба дейм да, ал баргысы келип аткандыр, может. Ошо үйрөнүп алсыз да. Байде эркектер мындай баргысы келсе жок деп коет. Кызыңыз эмне деп суроо берди эле? Ал жерде туалетке барасың деген суроо, бул туалетке кеттик деген сөз да, эркекче которгондочу. Ошон үчүн аял кишилер, апаларыбыз бар, эмелер бар. Мисалы, убагында Америкада иштеп жүргөндө апам менен сүйлөштүм, Раматова. Ал айтат да, Максат тайкелериң үй алды дейт да. Анан жакшы куттуктап коюң дедим да. Көрсө апам сен да үй ал деген экен да. Аял киши ошо кызыбыз, мисалы, мен кызым бар, эжелерибиз, карындаштар, апаларыбыз аял заты болгондо эркекке түшүш үчүн аял киши кыйыртма сүйлөйт. Аны сиз что она имела в виду деген сөз бар да, мындайча. Ошону түшүнүш керек да.
аял киши эркекти түшүнүш үчүн мисалы словами через рот деген бар да, мындай сөздү айтыш керек да. Аял баягында билип алат деп жүрө берет, анан таарынып калат да. Эркек биле албайт, эркек түз айтыш керек, эркекке түз айтыш керек. Эркек болсо аялды эмне дегиси келип атат деп ошо маанисин түшүнүш керек. Анан адамдык сапаттарды кантип билсе болот? Сиз аябай аял затын негизи эле түшүнөт экенсиз, анан кийин адамдык сапаттарды кантип таанып билсе болот деген суроо. Ийгиликке жетүү жолунда бул нерселер аябай чоң ролду ойнойт да. Албетте, мисалы мынтип айтайын, мен мени тааныштырган бир Швейцарияда жашаган бир бизнесмен бар, өзү Россиядан кетиптир. Ал мени тааныганда эме деди, Максат, сен мени таанышты, анан сразу ишенди. Мен дейт Кыргыздан дейт бир мындай косяк кылган бир кишини көргөн жокмун дейт да. Аябай доверенный адамсың, мындай ишенебиз дейт да сага. Жөн эле таанышканда. Значит, биз кыргыздар ишеничти сатсак болот да. Адамдык сапаттар деген баарыбызда бар. Мисалы, эчтеке акчанын кереги жок. Сиз ишенич сапатты колдонсоңуз болот. Бирөөгө сөз бердиңиз, ордуна аткарасыз, убагында келесиз, анан бир кыйынчылык болуп калса, ошол жерде туруп бересиз. Бул адамдык сапат. Бул доверенный человек, бул ишенимдүү адам болот да. Ушунуңузду акчага айландырсаңыз болот. Азыр менин кыялым мындай. Кыргызстанда эмне өнүктүрөбүз, дүйнөгө эмне сатабыз дегенде мындай нерсе бар да. Бактылуу жашаганды азыр үйрөнсөк, үй бүлөлөр. Казын аяк кагылышпаса, балдарыбыз сүйгөндү билсек, ошол илимди алсак, бул тренингдерде болот да, мектепте, университетте жок бул нерсе. Ошол нерсени биз экспорт кылсак болот да. Ошол немис, американецтер келип да бизге баягы чай ичкен конок келет, жолдошуна кандай отношение кылып атат, келинчегине кандай балдарын сүйүп атат, булар шок болушат да. Анан бияка келишет. Биз азыр Японияга барып атабыз, булар узун жашайт экен, узун мөөнөттө жашайт экен, эмне жейт экен, эмне ичет экен деп барып атат, дүйнөнүн баары барат да ошо Японияга. Буюрса Кыргызстанга да булар кантип ушинтип казан аяк кагылышпай жашайт экен дегенди буюрса дүйнөгө экспорт кылабыз. Булар кантип бактылуу жашай берет деп туристтерге окшоп эле келип калат турбайбы буюрса? Буюрса азыр келе баштады го. Сонун жанагы адамдын күчү көрүнбөгөн нерселерде ошол эле ой, каалоо, сезим, акыл ушул боюнча да токтолбойлубу? Аскат байке токтолуп кетесизби? Ооба, адамга көрүнбөгөн нерселер бар, бирок чынында айтсам, ошол мисалы үчүн ой деп атпайсызбы, ой, каалоо дегендер бар тең биздин негизи башыбызда болот да, негизи ойлор. Негизи баягы ойго жакшы алып келиш үчүн баягы Максат Муктаров да көп айтат, бул нерсени адамда 5 сезим болот дейт да. Ошо 5 сезимди качан гана ошол 5 сезим ошо денеде болот да. Качан гана ошо 5 сезимди бир жака алып барсаң, ошо оюңа келип баштайт. 5 сезим органы менен келген информациялар 5 сезим органы аркылуу келет. Мисалы үчүн бул көрүү, угуу, жыт сезүү, даам сезүү, анан ысык суукту сезүү. Ушул 5 сезүү органы аркылуу сиздин оюңузга любой нерсе келет. Мисалы үчүн айтайлы, азыр Марста тоо бар экен десем, азыр оюңузга келеби? Келбейт. Себеби дегенде сиз көргөн эмессиз аны. Ооба да, билбейм. Бирок азыр Тесланын маркасында знагы кандай десем айта аласыз. Айтам. Себеби дегенде сиз аны көрүп атасыз. Балким отуруп көргөнсүз. Ошон үчүн сиз ошол 5 сезим органы аркылуу көргөн үчүн сиздин оюңузга келе алат. Тиги Марстагы тоо сиздин оюңузга келе албайт. Себеби сиз аны көргөн эмессиз, уккан эмессиз, мисалы барып көргөн эмессиз. Ошон үчүн бул нерселер өзү негизи күчтүү иштейт. Себеби дегенде адамдын оюнда Максат Муктаров көп айтат. Адамдын оюнда эмне жүрсө, жашоосуна ошол келет дейт да. Ошого мен чын айтсам амал кылам. Себеби Россияда жүргөндө билесиздер, мигрант болуп жүргөндөн кийин баягы полиция эмелер көп текшерет да, бирок именно текшербес экен десе, именно сени текшерип калат да. Себеби сен ага уже эме сигнал жибересиң, мени текшер, менин документим мындай деген, ушуна жибересиң, анан текшербес экен деп кетип атсаң, именно сени токтотот. Себебинде сен ага уже сигнал берип койдуң, ою менен жиберип койдуң да. Мындайча айтканда биз мындай да, азыр өзгөчө мындай. Демек, кечиресиз, Максатка деле ушинтип сигнал берсек болот экен да. Албетте, берсек болот эмес, бул ушинтип иштейт. Бирок биз ушуга чейин бизде мынтип айтабыз, бизде көрүнгөн закондор бар, анан көрүнбөгөн закондор бар, мыйзамдар бар да дүйнөдө. Жер тартуу закону, ысык суу закондор, оор, кичине, мындайча, чоң, кичине, бул көрүнгөн закондор. Анан көрүнбөгөн закондор бар, биз ошолорду колдонобуз азырчы, ошону үйрөнүп алгандан кийин колдонуп, анан кече тренинг болду. Биз жазуу боюнча бир 100 адам катталды деп айтты, анан мен элестеттим да, мындай ушунчалык сахна толуп калсын деп. Буквально кече болду, андан кийин чынында келсем сахна толуп калыптыр да, элдер туруп көрдү да. Ошон үчүн мындайча айтканда, сиздер көрүнбөгөн закондорду ушуга чейин эч ким үйрөткөн эмес, мектепте, университетте жок, аны бизге жомок деп койчу да. Жомок ойлойт үчүн реальность болчу, чыныгы күч көрүнбөгөн закондордо. Көрүнбөгөн закондо мисалы мен мындай техникам бар да. Ой WhatsApp'тан тез иштейт дейт. Мисалы бирөөгө ойлоп койсоңуз, чалайын деп атсаңыз, ал чалып калабы? Ооба, ошондой. Ал как раз совпадение деген жок. Сиз оюңуз менен жибердиңиз ага. Ал алды дагы сразу аны сизге чалды да. Значит, аны чалдырган сизсиз дегендейчи. Ошол сыяктуу ушуга окшогон аябай көп эми кереметтер болот күнүгө, ошол сыяктуу баамдаганга көрүнөт. Бизде баамдаганга бакыт көрүнөт деген техникабыз бар да.
Бактылуу болуш үчүн сиз баамдашыңыз керек. Атак жолдошуңуз же мисалы эми чоңдорго айттым да ушунчалык көп нерсе алып берди, дагы эле баамдабаган үчүн нааразы болуп жүрөбүз. Же келинчегиңиз күнүгө тамак жасап атат, мындай кылды, анда баамдаган үчүн ага рахмат айтпайсыз да. Мындай айтканда шүгүр кылыш үчүн адам баамдаш керек. Баамчылдык, баамдын ичинде шүгүр бар. А шүгүр кылсаңыз, мындай айтканда сүйүнсөңүз, ыраазы болсоңуз ал өнүгө берет. Мындай техникам бар да. Эмнеңизге ыраазы болсоңуз өнүгүп өсөт. Эмнеңизге нааразы болсоңуз токтоп калат. А эмнеңизге наалысаңыз кетип калат. Жок болот. Бул ушундай көрүнбөгөн закон. Кааласаңыз жашооңузду текшериңиз. Бул иштейт. Бул иштейт. 100% да. 2 кошуу 2 4. Ушундай. Кечээки иш-чара боюнча кеп кылбайлы. Кече жандуу жолугуш болду. Мен атайын келдим эле, бир күн мурда келип, биринде келдим, экисинде бизде чоң жандуу жолугушуу болду. Жандуу жолугушууда мен мынтип, бул сөз мага таанып болсо керек, мен байым элдер да билет. Жашоого машыгуучулар деп айтам да. Баарыбыз жашоого машыгуучулар. Бирөө жакшы машыккан үчүн акчасы бар, бактылуу, ийгиликтүү. Бирөөсү жакшы машыгып калган үчүн акчасы азыраак бактылуу, анан ийгилиги азыраак деген. Значит, биз жашоого машыгышыбыз керек да. А машыкпай кирип калганда үйлөнгөндөр билет, биринчи жылдары таяк жейт, казын аягы чолон көбүрөөк кагылышат. Андан кийин билгиче мындай элементарный нерселерди билбейбиз да. А бирок алар мектепте окутулбаган үчүн. Мисалы айталы, аял киши менен эркек киши тааныбаган же баланы, мисалы, жаш бала 12 жашка чейин анда решение бере турган механизми жок. Ошон үчүн жаш балдар келет да, билбейм, жаш балдар болгондо барбы? Мындай суу турса деле, апа суу ичсем болобу дейт да. Анан апасы, башың иштебей, мына суу турбай иче бербейсиңби дейт. Жок, ага айтпаңыз. Ал суу ич, тур, туалетке бар, отур, айтыңыз, анткени 12 жашка чейин ал өзүнүн решение бере албайт. Аны ата-энесинин аренда калып колдонот деген сөз да. А Кудай эмнеге антип жараткан? Анткени Кудай оңой тарбияласын деп. Эгер ойлоңуз, жаш балдар сизди укпай көчөгө чыгып кетип калса, өз билгенин кылса эмне кыласыз? Стресс болуп жыгылып каласыз, А 12 жашка чыккандан кийин уже сиз ага мындай жаш баладай кылбайсыз, андан кийин ага решение бере турган механизм кирет ага. Киргенде анан билесиздер да, подростковый возрастта өзүнүн билгенин кылат, укпай коет, андан кийин биз урушуп, ошо решение бере турган механизмини өнүктүрбөй баягы калып калган үчүн 30 жашка чыкса деле бизнес баштай албайт, эмнеге коркот. Анткени баягы механизм өспөй калган. Ошого 12 жаштан кийинки балдар, кыздарыңыздарга мындай айтканда жөн эле ошол чоң кишидей мамиле кыласыз, как будто максат муктаров менен жолуккандай эле бир нерсе кылбаса уговаривать этесиз мындай. Мындай кылып көрбөйлү деп анан пикирин сыйлайсыз. Ушундай нерселер адамдын жашоосун өнүктүрөт. Өспүрүмдөрдү ушуну тарбиялаш керек. Дагы бир нерсени кошумчалай кетели, Максат байке, Аскат байке. Кошумчалап, рызкы баары бир эле келет, аны ойлогондун кереги жок. Андан көрө эмне каалаганыңдын үстүнөн иште. Сиз менин сөздөрүмдү Эми кошумчалайлы. Кошумчалайлы. Ырыскы деген мисалы мындай да. Жогоруда дагы сүйлөшкөнбүз бул боюнча. Мындай караңыздар, ырыскы деген баарыбыз билебиз да, Кудай ырыскын берет дейбиз да, мындайчы. Бирок биз ага ишенбейбиз. Аны түшүндүрүп берейин сизге. Москвада жашайбыз да, Москвада жашаганда ойлоңуздар, сиз чогуу түштүк метрого, 4 түштүк дагы, анан Пражскаядан центрге кетип атабыз дейли. Анан мен чемоданымды алып алганмын дагы, метрого чемодан койбой көтөрүп кеттим. Сиздер баарыңыздар чемодан коюп, телефон карап, монт сонун отуруп. Анан сиздер менден сурап атасыздар да. Чемодан эмнеге коюп атасың десе, мен айтам, чемодан койсом калып кетет деп атам. Анан сиздер күлөсүздөр. Неге? Анткени поезд, ошо метро, мени алып барган метро чемодан койсом да алып кете берет. Туурабы? А сиздер мындай жакшы бардыңыздар, а мен чарчап калдым барганда. Ошол сыяктуу курсагыңызды, тамагыңызды Кудай берет. Буну текшерип көрүңүздөр. Акыркы акчаңыз болсо да мындай ушул убакка чейин бомж болуп көчөдө калдыңыздар, калбадыңыздар. Бирок дагы эле коркуу бар, акча жок болуп калсам. Мындай чыкканда ишениңиздер, текшериңиздер, аягына чейин туруңуздар. Мында ачка калып эртең 3 күн ачка калып көчөдө калам бекен деп. Сөзсүз тамак келет, сөзсүз кийим келет, сөзсүз бирдемке болот. Лучше аны таштайбыз дагы, ырыскын Кудай берет. Биздин өзүбүздүн колубузга берген, Кудайдын берген, өзүң каалап атпайбы, өзүңдү жаса деп атат. Ким болгуң келет, эмне кылгың келет, ошонун үстүнөн иштеңиздер. Тигинен коркууну жеңсеңиздер, ал жөн эле коркуу, баштагы коркуу. Атак эчтеке болгон жок, ушул убакка чейин эч ким көчөдө калган жок да, бомж болуп калган жок. Бирок дагы эле корко беребиз, акча алып жетпей калса, дагы эле корко беребиз. Ошого жашоого машыккандан кийин коркпой каласыздар. Кудайга шүгүр, мен азыр коркпойм. Акыркы акчам болсо эле Кудай жиберет дейм, точно жиберет да. Аскат байке. Ушуга мен кошумчалап кетейин, азыр коркуу деп атпайбы Максат Муктаров. Бизде как раз ушундай сонун бир тренинг бар. Ал ушу 2 күндүк болот. Ошол биринчи күнү ошол негативтерди чыгуу күнү болот. Ошол эс ачкыч деп. Азыр Россияда биз уже 28 группа чыгарып койдук. 28-29 группа чыгарып койдук. Миңдеген адамдын жашоосун өзгөрттүк. Ошол именно айтайын дегеним, ошол бизде ошол эме бар, тренинг бар. Ошол тренинг аркылуу ушул биздин подсознаниябыздан ушул коркууларды чыгарып салсак, биз уже коркпой калабыз да. Ушул коркпой калып анан эме
өзүбүздүн эмебизге мындай максат коюп жакшы позитивный жүрө алабыз да. Айтат элем ушул эгер кимде ким мына как раз бүгүн болот азыр. Бираздан болот. Бүгүн болот саат 10. Бул ушул боюнча кыскача кенен айтып кетейин, Геннадий. Эс ачкыч деген бул техника, ал атын мен койдум эле эс ачкыч деп. Бул подсознаниядан 5 мүнөттө чыгарып салат да. Ал подсознание чыкты деген ал кайра эстегенден кийин анда кыйналып жиниңиз келип жүрө бербейсиз. Үйрөнгөндөн кийин мындай кыласыз. Тойго келдиңиз, бир аябай ачууңуз келген бир киши бар, раздражение болгон кишиңиз бар. Аябай көргөндө эле раздражение болот, сразу киресиз дагы үйрөнүп алдыңыз да. 5 мүнөттө чыгарасыз, карасаңыз, кандайчы деп эч реакция болбойт. Буну мен аябай көздөп жүрдүм, ушундай нерсе бар экен, жөнөкөй нерсе деп, анан болду. Анан бул психологдорго барганга жакшы жагы, психологдорго барганда, баягы психотерапевттерге барганда баягы жаман окуяларды айтып беришиңиз керек да, ал чечиш керек. Эс ачкычта эчтеке айтпайсыз. Бизге эчтеке айтпайсыз, ошо ичиңизде ойлонуңуз, ошону дейсиз, ойлоносуз, билбейсиз да. Аны чыгарыңыз дейт, чыгарып коесуз. Ошол техника аябай күчтүү техника. Андан сырткары максат киргизүү бар, эртең. Бүгүн негатив чыгарып, эртең максат киргизүү. Максат киргизгенде да эгер адамга максаты подсознание кирип калса, ал тез болот. Подсознание кирди деген эмне деген сөз? Адам бир нерсе үйрөнөрдү 4 баскычтан өтөт. Биринчи билбегенимди билбейм. Ал эмне деген сөз? 1 жашыңызда боо байлаганды биле белеңиз? 1 жашыңызда. Жок. Ошол жашымда үйрөндүм. 1 жашыңызда билбетиңиз, ошол убакта билбегениңизди биле белеңиз? Жок. Значит, любой нерсени үйрөндө билбейбиз, билбегенибизди билбейбиз. 3 жашка чыктыңыз, апаңыз ботинкалы боосун байлады, карасаңыз кызык болду да. Аны сиз байлайын дедиңиз, байлай албадыңыз. Анткени кичине моторчуктар иштебейт. 1,5 жаш байлабаса керек. Анан байлай албадыңыз, анан кабылыңыз, апаңызга айлаңыз, байлап бердиңиз. Анда эмне болду? Экинчи баскыч, билбегенимди билем. Осознавать этиңиз да, билдиңиз. Билбей турбайм, апа байлап бердиңиз. Анан 7 жашкы биринчи өзүңүз байладыңыз. Анан билем дедиңиз. Биз ушул 3кө келгенде токтоп калабыз да. Билем деп калабыз. Мен уккам, тренингге катышкам, тигиндей кылгам. Эгер осознанно айтып атсаңыз, мен буну кылам, билем десеңиз, анда 3тө экенсиз, куттуктайм, 4кө электеңиз. 4кө качан өтөбүз? Кыла бергенден кийин бул жерде уже билгениңизди билбей каласыз. Мисалы тиш жууйсуз, мына айында жасанып чыгат. Канча жыл жасанып, 40 жыл, 30 жыл жасанып чыгат, бирок дагы эле билбейт да жасанган. Эркек жасан десе биз кыйналабыз, каш тергенде кыйналабыз. Анткени биздин подсознание жок. Биз билгенибизди билебиз деген болобуз, аял кишилер жасаныш боюнча билгенин билбейт. Ошон үчүн маанилүү жөндөмдү 4-чү баскычка келип калсаңыз, баягы адамдык сапат деген үчүн бул эмне болот? Мындайча жашоодо өздөн өзү болуп аткандай сезилет. Анткени сиз кылганыңызды байкабайсыз. Мисалы мен жылмаям да, мен кээ бирде байкабайт экенмин, кытайлардын лифтке түшсө жылмаят да магачы. Булар обычно жылмабайт. Неге жылмайт десе, көрсө мен жылмайып турмун. Өзүм байкап турмун, алар обратно жибергенде мен байкап калдым. Сонун. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырын соңуна келип жетип калды. Сиздерге эркин микрофон, ушу бүгүн эртең өтө турган иш-чарадан дагы айта кетсеңиздер болот, кененирээк. Атайын бул Кыргызстанга келгенде мен ушул иш-чара үчүн келдим. Туугандарга зыярат кыла албасам дагы иш-чара үчүн келдим. Мындай айтканда Кыргызстанды кыдырып, мисалы азыр Бишкекте болот, эс ачкыч мындай жандуу тренингдер, насамчы ушулар менен бөлүшүп кетем. Мен дүйнөдө 23 жылдан бери жашайм. Дүйнөдөн топтойм бүт эмелерди, информация, энергияларды. Анан кыргызыма бөлүшөм. Мындай айтканда жалпак тилде тренингге келгендер эмнени алат? Азыркы абалына жогору чыккан мүмкүнчүлүктү алат. Аны мен жалпак тил менен түшүнгөндө, мен акча бербейм ага, бияка отургузбайм, мен жакшы түшүндүрөм, алда адам болгон үчүн дегенден кийин уже жашоосу өзгөрүп атат. Ушунча канчалаган отзывдар бар. Барыңыздар, күтөбүз. Аскат Муктар менин партнерим, Москвада Россияны карайт. Россияда кайсыл шаарларда тренинг өтсө ошолго барат. Азыр менин Россиядагы өкүлүм Аскат Муктаров кыргыздардын дүйнөдө каякта болсо ошол жака барып туруп жашоолорун өнүктүргөнгө биз даярбыз. Биз канчалаган техникалар билебиз, ошолор менен бөлүшөбүз. Буюрса келиңиздер, жандуу жолугушууга. Бүгүн эс ачкыч болот. Телефондор калтырсаңыздар же Максат Муктарды изилдесеңиздер, могул жерде телефондо бар экен. Экраныбызга чыгып турат. Экранда телефонго чалсаңыздар, анда эмесе бишкектиктерди күтөбүз. Буюрса энергиялар менен бөлүшөбүз. Жакшы техникалар үйрөнүп, жашооңузду өзгөртүп, бактылуу, бай, ийгиликтүү болгонго мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле, Кудай буйрса 8-июнда түштүктүн Ош шаарында жандуу жолугушуу болот Максат Муктаровдун. Эгер кимде ким Ош шаарында жашаса, же болбосо жакынкы Баткен, же болбосо Нокат, Араванда жашаса, ошолорда келсе болот. 8-июнда Максат Муктаровдун жандуу жолугушуусу болот. Биздин ошол эмеге Instagram баракчабызга жазган болсо, ошол жерден сөзсүз түрдө биз маалымат берип турабыз, кайсы жерде болот, саат канчада болот.
Социалдык тармактар Instagram баракча Максат Муктаров же болбосо экраныңызга чыгып турган номерлер сандарды сөз түрдө жазып алганды эстеп калууну унутпаңыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, чоң рахматыбызды айталы. Бүгүн бизде конокто Келипиңизге чоң рахмат. бир туугандар, коуч тренерлер Максат Муктаров жана Аскат Муктаров агаларыбыз болду. Чоң рахматыбызды айтабыз. Буюрса, кийин дагы ушундай сонун бир керемет маек менен жолугушууну бизге насип кылсын дейли. Чоң рахматыбызды айтабыз. Музыкалык чыгарма жөнөдүк биз.